Ассаляму алейкум, англис тилин үйрөнүүгө кадам таштаган бир тууганым. Бүгүнкү сабакта бизге көпчүлүк окуучулар, англис тили үйрөнүүчүлөр кайрылган суроого жооп берели деп чечтим. Тактап айтканда, англис тилин кантип үйрөнсө болот, канча убакта үйрөнсө болот, эмне кылыш керек деген суроолорго жана ошондой эле видеонун аягында биздин англис тили 3 айда онлайн курстун өзгөчөлүктөрү менен тааныштырып кетемин. Биринчи эреже, демек, эмне үчүн деген суроо. Эмне үчүн деген суроо ар бир адамда бир жумуш жасарда болуш керек. Мисалы үчүн сиз англис тилин үйрөнөйүн деп атасыз, демек сиз суроо коюшуңуз керек: эмне үчүн мен үйрөнөм, мага эмнеге керек, максат коюшуңуз керек. Мен мынча убакытта үйрөнүшүм керек, анткени бул числоодо мен тест тапшырамын, окуу жайга өтүшүм керек, Америкага кетишим керек, чет өлкөгө кетишим керек, же бир жумушка орношушум керек, же ата-эне катары мен баламдын сабагына жардам бергенге татыктуу болуп үйрөнүшүм керек. Ошол максатты аныктайсыз. Экинчи эреже: оюңуздагы стереотиптерди жок кылыш керек. Менде бул нерсе болбойт, бул сөзсүз түрдө жакшы окуган адамдар гана үйрөнө алат, же болбосо акчасы бар адамдар үйрөнө алат, таанышы бар адамдар үйрөнө алат, менде мүмкүнчүлүк жок, акча жок, убакыт жок деген стереотиптерди жок кылыш керек. Үчүнчү эреже күндө кайталаныш керек. Бул сизде күндө аракет, кыймылга айланыш керек. Мисалы үчүн постоянство. Сиз күндө эртең менен турасыз, күндө уктайсыз. Ошол сыяктуу эле тил үйрөнүүгө да күндө 30 мүнөт дайыма бөлүнүш керек. Же эртең менен, же уктар алдында, же бир жумуш жасап атып, же бир жака кетип атып, сөзсүз түрдө 30 мүнөт бир убакыт бөлүшүңүз керек. Тактап айтканда, сиз маанайыңыз бар күнү тил үйрөнүп, убактыңыз бар күнү тил үйрөнүп, башка күнү аны таштап коюу туура болбойт. Дайыма ал сизде күндө болуш керек, кайталаныш керек. Төртүнчү эреже бүгүнкү күндөгү самый фишка — бул биздин соцсеттер. Соц тармактардан Instagram, Facebook, Одноклассники, Telegram, VK, мына ошолордон сиз керексиз страничкалардан, керексиз баракчалардан чыгып, англис тилин үйрөнүп жатсаңыз, мисалы үчүн англичан блогерлердин катталыңыз. Аларга катталып, күндө бытовой сөздөрдү үйрөнөсүз, алардын постторун окуйсуз, түшүнүп түшүнбөгөнгө аракет кыласыз, башында которосуз. Мына ушинтип сиздин күнүмдүк жашооңузда, Instagram ачканыңызда же Facebook ачканыңызда сиздин көзүңүзгө жалаң гана англис тилиндеги сөздөр кездешет. Бешинчи эреже сиз көтөрүп жүргөн мобил уюлдук телефонуңуздун настройкасын англис тилине алмаштырыңыз. Алтынчы эреже телефонуңузга наушник салып алып, бир жумуш жасап жатсаңыз, бир жака кетип атсаңыз, узак жолго, машинада, маршруткада, наушникти салып алып, өзүңүзгө жаккан ырларды угуңуз. Бирок ал ырдын сиз котормосун сөзсүз билишиңиз керек. Алгач жаккан ырды Google'дан издеп, котормосун билип, жазып алып, анан кийин аны угуп, түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Демек, жетинчи эреже бул албетте сериал, биз көрүп аткан турецкий сериалдар, кинолор, мультиктер. Мына ошолорду англисче көргөнгө аракет кылыңыз. Жана ошондой эле эң акыркы айта турган бул албетте практика. Ушул баарын жыйынтыктай турган, ушулардын баарын бышыктай турган бул практика. Сиз менен сүйлөшө турган адам керек. Мен силерге башында айткандай, биздин курс күндө практикага багытталган, күндө разговор, күндө диалог, күндө speaking club болот. Тактап айтканда, бизде жумасына обучение 5 күн болот, дүйшөмбүдөн жумага чейин, жана күндө атайын бир подтеманын үстүндө биз диалогторду жасайбыз ар бир окуучу менен жекече. Күндө ар кандай темада диалогтор жасалат. Бир ай диалог жасап, бара экинчи айдан текст көтөбүз. Тексттер Лондон жөнүндө, же болбосо about myself, мен жөнүндө деген биз мектептен тээ кулагыбызга сиңип калган тексттер эмес. Ал тексттер интернетте жок, атайын Америкадан алынып келинген, китептен алынат, пайдалуу маалыматтар. Мына ошол тексттерди биз
котормосу менен беребиз группага жана аларды пересказ кылып айтып практика кылып сүйлөгөнгө аракет жасашат экинчи айдан окуучулар. Ал эми биринчи айда биз күндө силер менен бирге окуучулар менен бирге диалогторду жасайбыз. Андан сырткары күндө жаңы темалар жана биз 4 жөндөмдүүлүк менен кайтарым байланыш кылып ар бир өтүлгөн теманы бышыктайбыз. Тактап айтканда биз reading, чтение, окуу, writing, жазуу, speaking, сүйлөшүү, логический заданиялар баары биздин сабакта камтылган.